Assalamualaikum, baik testing to başlayız. Так, birinci bir aylık devremge geliyoruz. Обычно ликвидностьтар belgili olabız. Дагрылык давай кайтабыз ок битсеки уже. Такое движение таким bu жакта 2015 жылдан бери. Так, ликвидностьтарды белгилеп коеюн. Неделяга келебиз. Неделядан ближайший внимание бан белгилеп алайын. Ближайших фракталдарды да белгилеп коеюн. Неделя боюнча. Так, эми дневной тайфрейм боюнча рынок дневной минимальный балансына чыгарылган. Реакция көрүп жатсак болот покупка. H4 боюнча бизде синя чыгарылгандан кийин разгрузка бар. Неэффективность бар экен покупкага. Так, бул жерде неэффективность бар. Жана ошондой эле стандар бар. Свинг торговля менен покупкага кирсе болчудай. Түшүндүм. Так. 1% риск өтөт за депозита. Бул жактан СНР бар ынакта. Неэффективность бар покупкага. Пока айфовый жок. Кичине рисковый доход. Бирок көрөлү. Биз основной эмитенциямен торговать этебиз, э? Так. Биздин свинг торговля да окшошпой калчу деп. Азияский сессия ылдыйга кетип бара жатат. Так, Лондон жакшы. Лондон Азиянын минимальный базасын снимать этти. СНРга закреп болду. Так, мага эмне керек бияктан? Айфовг бар. Эффективность жок. Кичине что-то слабо. Давайте. Ылдыйга переснятие болушу мүмкүн. Бирок биз покупканы карап көрөлү. Кандай иштеп берет бизге. Рынок өйдө чыккысы келип атат, бирок объемдуу деп атып салып атат, э. Бул жактан дагы байкасак болот. Аябай күчтүү зона сопротивления ордуна пробить этти. Бул жактан дагы экинчи сделканы койсок болот. Добавка, order flow. Биз ушундай күчтүү объемдуу пробить эткенден кийин рынокто покупательдердин көчүп барсак болот толук түрдө. Так. Биздики ошондо свинг торговляга келдик кайта. 3 позициябыз бар азыр на данный момент. Американский сессия чыкты, агрессивно лонг шорт берип атат азыр американский сессия. Американский сессия боюнча биздики бул адамдардын настроениясын өзгөртө турган сессиялардын бири. Так, биздики бир позициябыз уже профит менен жабылды. Вот ушул позициябыз.
Лондон началосында алган. Order flow менен алган сделкабыз пока 0 прибыль. Swing торговля $5 минуста. Так жакшы. Бул жактан остановка алганга жетишпей калдым. Экинчи order flow менен покупка алсак болмок бу жактан. Так, үчүнчү сделкабыз дагы биздики уже order flow покупка менен жабылды. Толтурду. Бул жакта эмне болду? Рынок неэффективный зонасына кайта келди дагы. Вот, неэффективный зонасына келди кайта. И реакция берип өтө кетти. Да биздики калды. Бул swing торговлябыздын результаты. Давайте мындай кылалы. Swing торговлябыз үстүңкү максимальный бага чейин барыш керек экен. Сценарийга закреп болду. Swing торговляны ушундайынан пропускать этели. Эгерде бизге кандайдыр бир swing торговляга дагы покупка чыкпа турган болсо биз киребиз. Эгерде чыкпаса, ошону до конца результатын көрөбүз. Так. Дискаунт зоналарына келди. Американский сессия болушу мүмкүн ага. Жакшы. Стоп-лосс менен жабылды. Swing торговлябыз биздики полностью прибыль 3% болду. Мейли. Так, биздики азыр 3% торговлябыздын результатын көрсөңүздөр болот. Так, аналитикага кирели дагы. Биз торговлябызды токтотолу, неге дегенде убактыбыз аз кылсак, адамдарга көргөнгө да ошондой лайк түшүнүктүү болот. Так, win rate биздики 66%, 3 сделка, бирөөсү минус, бирөөсү плюс, экөөсү плюс. Так, средний сделка покупка 5 сот кармалат экен, а стоп-лосс биздики 3 сот кармалыптыр. Понятно, уже биздики биякта объем сделка аябай аз болгон. Баарыңарга рахмат, көрүп бергениңерге. Ассалам.